Жардам беріп қалсам екен, осыға қайсысы бір ақ болсындағы менің барғаным осыға жардам болса екен деген үмітпенен келгеніңіздерді көріп тұрамын. Және әрбіріңізге разышылық білдіремін. Рахмат бардыңыздарға, рахмат. Құрметті туғандар, құрметті ел жұрт, осы жерде сізде бұл жерде ұйыштыру тобына да разышылық білдіріп қояйын. Бұл жерде мына біздің мұндағы министріміз, мұндағы депутатымыз, әдебиетке аш болып, ушул кишинин астында чогулушуп баардыгы ушул иштерди аткаргандыктарга буларга дагы рахмат. Себеби канчалык адамдар болсо дагы чогулуш керек, сүйлөшүш керек, аларды уюштуруш керек. Мына мен кече эле келе калдым, эч кандай бир уюштуруу иштерине да катыша албадым, бирок мына уюштургандарды көрүп буларга дагы ыраазычылык билдирип коеюн. Сиздердин атыңардан, эл журтубуздун атынан кичинектерибизге дагы чоң рахмат. Баардыгыңыздарга рахмат. Құрметті ел жұрт, біз бұл жерде чогулгандар мына менден алдын Жылдыз эжебиз жакшы сөздөрдү айтып кетти. Мен айтар элем, бүгүнкү жыйын бул саясий талап эмес. Эгерде саясий талап болсо биз мына площадька чыкмакпыз, аянтка чыкмакпыз. Саясий талап болсо биз ак үйдүн алдына бармакпыз. Бүгүнкү жыйын, урматтуу туугандар, элдик жыйын Садыр Жапаровду камактан бошотуу боюнча, Садыр Жапаровдун боштондугун, азаттыгын бүгүнкү күндө ушул жерде чогулуп туруп, эл менен чогулуп туруу боюнча жыйын. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен айтып кетер элем, мына ар бирибиз Садыр Жапаров деп келдикпи, келгиле Садыр Жапаровдун боштондугун сурайлы. Садыр жөнүндө канча сөз айтсак дагы, kanca meseleni koşarsak da bardığın özümüzler bilesiz. Sadır kanday adam ekendigin, Sadır'dın mekençildigin, Sadır'dın Kırgızistan'dı suygandığın, Sadır'dın eldi, cürttün, memleketli suygandığın her birimizler bilesiz. Ошондуктан бул жерге келип отурабыз. Эгер Садыр саткын болгондо, эгер Садыр коррупционер болгондо, эгер Садыр бир кайсы бир чоң кылмыштарга шектүү болуп кылмыш кылганда бул жерге токтолбойт. Sadır ak жерден отырат. Sadır ошол түрмөдө азап тартып отурат. Эмне үчүн азап тартып отурат? Өз үчүн эмес. Үй-бүлөсү үчүн эмес. Өзүнүн кызматчылыгы үчүн эмес. Эли журтту, мамлекетти жашаган элин, ушул мамлекетте жашаган элине кайсы бир деңгээлде жардам берейин деген өзүнүн ички сезими менен алып жүрүшүп отурат туугандар. Ошондуктан Садыр Жапаровду чыгаруу, Садыр Жапаровду боштондукта кармоо, Садыр Жапаровду элге журтка, мамлекетке пайдасын тийгизүү бул принципиалдуу маселе. Бул жөн эле бир адамды түрмөдөн чыгарып коюш эмес. Кыргызстандын бардык урмучунда үйлөрүндө отуруп, көчөдө жүрүшүп, башка жерлерде бардык жерлерде бир гана Sadır'dan boşluğa çıkmasının sebebi ne olmadı? Buna gördüğünüzde ötkendeki birlikte dışında kançalagan adamlar türmege oturuştu. Boşul adamlardan vardığı siyasatçılar çıkıştı. Sadır Japarov'du. Amnistiya Sadır'a tiyişesi çok bolsu. Bir de amnistiya olmadı Sadır. Canı buna Kurmuş Kodeksi kabullanıştı. Abi Sadır'a tiyişesi çok bolsu. Emni kanday olur. Gerek bolsa 20 yıl, 22 yıl, 25 yıl çıkıncılık Саламатсыздарбы? Биз бүгүн Садыр Жапаровду колдоо элдик жыйынына келип отурабыз. Садыр Жапаров эч кандай күнөөсү жок. Абакта мына быйыл 3 жыл болду отурганына. Көрбөгөн кордукту өткөрдү башынан. Эми Сооронбай Жээнбековго биз кайрылат элек. Ал өзү айткан. Мага ким мунапыс жазса, Кекебаев жазабы?
Жапаров жазабы, мен мунапыс берем деген. Бирок Текебаев чыкты дагы Садыр Жапаров эмнегедир дагы эле абакта. Ошол биз эл колдоп келдик, Садыр Жапаровду колдой беребиз. Баары бир эртеги кечпи Садыр Жапаров чыгат. Бүгүнкү эл мына 500-600 адам келди, баардыгы колдоп келишти. Бирок мен ойлойм, күндөн күнгө элдер көбөйө берет, ансыз деле кол топтоо болуп, 7 региондон абдан көп кол чогулуп атат. Кыргызстандын 7 регионунан колдойт экен Садыр Нуркожоевичти. Ошон үчүн биз азыркы бийликке айтып атабыз, мурунку бийликке айтканбыз, эмнегедир алардан жооп жок. Көбүн чыгарды. Подписка не выезде деп чыгарды. Көбүн домашний арест деп чыгарды. Бирок эмнегедир Жапаровго келгенде эле бул бийлик, мурунку бийлик деле, азыркы бийлик деле тайсалдап жатат. Биз токтобойбуз, биз ар дайым колдоп жүрө беребиз. Садыр Жапаров баары бир эртеби кечпи чыгат деп ойлоймун. Ошондо азыркы бийлик кийин кандай сөз айтат ал Жапаровго чыккандан кийин билбейм. Атасы өлдү, апасы өлдү, баласы мына кырсыктан каза болуп калды. Эми ошол жагын карап деле чыгарып койсо болмок. Ушунча эл сууга карай колдоп келгени бүгүн Садырдай эр азаматыбыз бизге ушул муктаж болуп турган мезгилибиз. Бүгүнкү күнү жалгыз Садыр бир эле кыргыз жалпы кыргызстандыктар үчүн керек. Анткени мындай лидер жок Кыргызстанда мындай лидер жок. Ошондуктан бүгүн биздин урматтуу президентибиз колдоп алса жолу болот, колдоп алса шору болот. Мен бир кыска эле ушуну айтам. Рахмат.